Assalamu alaikum. Bekешілтен сөйлеп қойып дебегіңіздер. Assalamu alaikum. Дағы бір жолы. Туғандар, неме дейді да? Базар комдар қанша менетмен ашқан дейді. Даяр мамлекеттің жерлері да. Ошо 5-10 адамлы бай үйлерінен елдер ошо құл болып жүре беріш керек, бачыға да. Мамлекетке қайтарыш керек базарларды же. Ошол арендаға кеткен ақшаларды бюджетке бұрса, охо, дағы пенсия айлықтар жоғырламақ та. Қанша мектеп, балабақшалар, жолдар оң болмақ. Ошо бір уч, бақ олигархтардың чөнтөгүнө кетуде 30%, 50%, 70% түшүрсө дагы же мамлекетке кайтарыш керек. 30 жылда тоюшту да. Атын атабай эле коеюн эми. Кантип алгандарын да билебиз базардычы. Менчиктештирүүдө баягы 90 жылдары менчиктештирүү, приватизация дегенде болбогон бир купон менен алып алышкан да. Болду же, ызаттар бүттү, бериш керек. Ал акылдуулуктан эмес, ал базарды же. Просто эми жараткандын каалоосу менен ошондой болду, бутка турушту. Тууган урук небере чебересине жете турган байлыкты топтошту, эми болду, мамлекетке кайтарыш керек. Мен ушуну колдойм, ошого чакырам. Керек болсо ар бир базарчыдан канча төлөдүң деп турупчу, 30 жылдан бери канча төлөгөнүн, налогтор канча төлөгөнүн чыгарып койсо болот. Бул көрө албастык эмес, туугандар, тындай. Теңсиздик болуп келгенде ушуга чейинчи. Садыр Жапаров кумтөр боюнча отурду. Кумтөрдү алып койду, криминалдарды ордуна коюп кой деп базарчылар силер ким болуп каласыңар ачыгы да. Ошон үчүнчү мындай үн катып, неме кылгыла. Көп айтыла турган сөздөр бар, көп жерде айткыңа келбей калат экен да. Ошол туугандар, кыска нуска ушул базарлар керек болсо бардыгы өтсүн мамлекеткечи. Мен ошону колдойм да, толук. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн жакшы кабарды уктум. Кара суунун базары мамлекеттик менчикке өтөт экен деп. Мен өз кара сулукмун. Базар көп барчылык. Даже балалык кезим ушу базарга байланыштуу десем жаңылышпайм. Анткени Кыргызстанда эң чоң базар кара суун базары эле. Анда дордой, сордой эч нерсе жок эле. Анан аптарчы деген түшүнүк бар эле. Аптарчы деген бул болгон нерсени тизип алып туруп сатат эле. Кала нерсе бар аякта. Ошон үчүн дүкөндө жок нерсени биз базардан алчу элек. Анан балдар болуп базар көп барчу элек. Эми о классташым атасы базар комле Үсөнов турат эле деп ошону аты коюлган азыркы базарга. Бул базар биринчи Өзбекстан менен чектеш жерде эле. Шархансай деген канал өтөт. Шархансай Кемпирабадтан чыгат. Ошонун жегинде кара суунун базары эле. Бул жактан Кыргызстандтар соода кылат эле, ал жактан Өзбекстандтар өтөт эле. Бирок 91-жылы СССР урагандан кийин кара суу базары иштебей калды. Анткени Өзбекстан менен чек ара жабылып калды. Ошондуктан Кыргызстандан экинчиден болсо контрабанданы жок кылабыз деп Кыргызстанды ички жагына көчүрүшкөн, Сарай айыл өкмөтүнүн жерине. Ошондон бери ошол базар иштеп аткан эле. Бирок аны талашып, дайыма аякта жанжал, мушташ, сот иштер болчу эле. Мени башым канча тыккан аракет кылды. Мен айттым, жок, мен киришпейм дедим. Анткени ушу карастан чыккан белгилүү адамдардан менимче менде эле базарда орун жок, контейнер жок. Калан баарында бар. Жөнөкөй иштеп аткан адамдардан көп эле арыз укчу элем. Мен базарда жана президенттик парламент шайлоодо встреча кылып атканды укчу элем. Ал тонуп атат, бул тонуп атат, базар акысын көтөрүп берди, контейнер акысын көтөрүп берди деп дайым наразылык туудуруп жүрчү эле ал базар. Мына эми Камшек Ташифиниме рахмат айткым келет. Эң жакшы иш болду. Мен кара суу аган катарында айтып атам. Жакшы болду. Эми Кудай буйруса өзүң айткандай үстү жабык базар болуп калса, ага чейин ал иштеп аткан адамдардын укугу корголуп, алар соодасы токтобосо, анан кийин ушу крытый рынок бүткөндөн кийин ошолорго берилсе, анан биздикилер аякта иштеп аткандар жакшы иштесе экен деп ниеттенип турам. А так кара суу базары мамлекеттик менчик болгону эң туура иш. Эми Кудай буйруса ушул президентке, УКМКнын төрагасына Алла таала күч кубат берсин. Кыргызстанда бүт базарлар мамлекеттик менчикте болуш керек. Жер мамлекеттики. Бир чыгым кетирбей эле үстүнө шлагбаум коюп алып же тосуп алып эле соода кылышып атат, андай болуш керек эмес.
жер элдики, значит базарды элдики болуш керек. Достар, тақыр бұл қырғыздарға тақыр үшін алып қойдым да. Райым Матраимовты қамалса, неге қамабайды дейді да. Аны қамаса, қайра Райымнан не шығарады деп айтады. Андан башқа адам алып тұр ғой депші. Билік криминалменен аралашқан деп айтады. Криминалменен күресші, шоу деп күлішеді да. Бұл шоу депші. Шоу емес деп тұрып, өзегін жаңағы тамырын, криминалдардың тамырын жоқ қылса, қайра қамшыға боры орып жүршеді. Қамшы деп ырларды шығаршып, düşünme koydum ya kırız eline. Kum töründe alıp verdi. Çegaranıga Taciklerden tayak çep жүрчүк, өмір бойы Тажиктерден tayak çep жүрчүк. Азыр Тажикстандар кынкет албайт да, то есть алардын баарын жаңы технологиядагы оружияларды алып келип койду да. Не жагат бизге вообще түшүнбөйм. Ушундай болуп калган. Базаркомдоруңарды карагылачы. Базаркомдорго алыңар жетпей келген ғой. Ошол базаркомдор силерди тоноп келчү. Базардагы адамдар. Ошолорго чейин силерге чейин тазалап берип атат го, айланайын. Дагы эчтеке жакпайт. Налог деп. Кайсы жерге барбайын? Кайсы жерге барбайын? ККМ мындай чачалдырсаңдар ККМ чыгарып берип атат. Кофе ичсеңдер ККМ чыгарып берет. Даже парковкага ККМ чыгарып берип калыптыр да. Кичинекей мындай баблчи деген чай бар го. Ошону ичсем да ККМ чыгарып берип атпайбы аяда. Гамбургер жесем ККМ чыгарып берип атат. Килте еген дордой аптабиктер ККМ чыгарысы келбейт. Я не знаю. Что-то без мышления өзгөртүшүбүз керек окшойт. Бийликти эмес, президентти эмес.